Мен биринчи жолу ушул Азияда Австралия менен ойноп, келмени ошо эмеден баштагам. Оюн башталганда башталып, ошо аягына чейин келме келтирип ойноп атам да. Топ менде болуп калса, ошо келме токтоп калчу. Анан топ жок кезде келме келтирип атам, келме келтирип. Анан кийин пенальти болуп калды. Пенальти болуп 1-0 болуп утуп кеттик ошондо Австралияны. Кандай экен анан ГКМБнын башчысы, футболдун да башчысы болсо? Эми Камчыбек Кыдыршаевдин мотивациясы бул бөлөк. Неге Гүлжигит Алыкулов командада ойногондо өзүнчө эле мындай алдап кооз голдор салып, сборныйга келгенде эле бир башкача ойноп албай калат? Эмне себептен дегенди мен өзүм билбейм кандай. Бирок мен аракет бул биздин курама үчүн жанын бергенге, бүт күчүмдү жумшаганга албетте мен ошого барам. Биздин курама командабызда кандай зарплаталар бар? Элибиз жерибиз үчүн ойноп берип аткан кайдагы зарплата. Бирок Элибиз бизди колдоп коштоп турса, албетте биз жеңиш майрагын тартуулага аракет кылабыз. Буюрса ал күндөр да келет. Ошон үчүн биздин көрөрмандарга чоң рахмат. Качан үйлөнөсүз? Саламатсыздар биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн футболдук чыгарылыш деп айтсам болот. Анткени бүгүн бизде конокто Кыргызстандын эң орусча кантип айтсам самый дорогой, эң кымбат акча жагынан дагы, эмоция жагынан дагы эң кымбат оюнчу биздин курама командабызда. Жакында дагы жаңы клубка да өтүптүр, Орусияга. Ошо бүгүн Гүлжигит Алыкулов байкебиз баарын айтып берем дейт. Төкпөй чачпай. Сизге биринчи суроодон баштагым келип атат. Кайсы клуб ошондо? Каяка өтүп атат? Ассалам алейкум биринчиден. Ассалам алейкум. Суроодон эле баштап кет. Очрашып алайын. Ассалам алейкум. Чакырганыңыздарга рахмат. Кайсы клуб болуп ушул баарыбыздын эми агенттер менен, өзүмдүн үйүмдөгү үй бүлөм менен, айрыкча ушул өзүмдүн улуу агам менен кеңешип, ушул жакшы бир торпедо Москвага чечим чыгардык ошол клубка өтөлү деп. Себеби дегенде ошол клубда менин тактический жактан мага туура келе турган команда экен. Ошого ошол команданы тандагыга биз туура көрдүк. Эми азыр буюрса даярдык көрүп, буюрса март ичинде ошо оюндар башталат, ошого акырындан даярданып атабыз. Торпедо бул премьер-лигада ойнойт беле? Торпедо азыр биринчи лигада ойнойт. Биринчи лигада 2-орунда келатат. Эми Кудай буюрса ушул жайында биздин максат бул ошо высшая лига россиянкына чыгып, ошоктон тажрыйба көрсөтүп, өзүбүздүн оюнубуздарды жакшы жеңиштерге жеткенге аракет кылып, ошокто буюрса жайында чыгабыз деген үмүттөбүз. Эми буюрса кичин байкебиз Россияда ойноп жүрчү деп баарына белгилүү болуп калып, эми сиз көп эле чет мамлекетте ойноп жүрдүңүз да. Бүгүн ошо подкастка даярданганда, баардык интервьюларыңызды карап чыгып, изилдеп чыкканда мындай толук бир интервьюңуз жок экен, аягына башынан баштап аягына чейин. Каяктан чыкканын, ошо биринчи суроо өзү футболго кызыгуу каяктан келди? Анткени сиздин үй бүлөңүздө кудулдар, ырчылар, шоумендер, анан туруп эле футболист чыгып кетти. Кандай болду ошо? Ооба, эми бул тамырынан алганда мунун өзүмдүн Жаныбек Алыков деген атам жаш кезинде спортко аябай басым кылчу, өзүм ашыкчы, ошол Токтогулда ушул баскетбол ойночу экен, баягындай секирчү, баягындай бир спортко ошол жакта өзүнүн рекорду турат экен дагы эле. Ошону барып өзүм басып кетпесемби деп. Так ошол атамдын шыгы бар болчу экен спортко, өзүмдүн улуу агам да футболчу, азыр военный. Калган ушул Манас деген агам белгилүү ушул шоумен десек болот. Шыгы деле жок деп ойлойм, анткени ушул атамдын аркасынан кетти. Творческий жактан. Ошол жактан эми өзүм да кызыкчумун спортко, деги эле спортко, себеби дегенде башында мен күрөшкө барчумун. Күрөштөн кийин ушу футболго баарын туура көрдүм, анткени ошол өзүмдүн көчөмдө көп ойночумун. Ошо көчөмдө көп ойноп, анан биринчи ошо Дордой академиясына барууну туура көрдүк. Канча жашыңызда?
Мен 11-10 жашымда болчумун окшойт. Мм. 10-11 жашымда ошол Дордой академиясында биринчи машыктыруучум бул Садовский Владимир Мефодьевич. Терең ыраазычылык билдирем. Анткени ушундай футбол ойнотуп, футбол машыктырып, футбол ойнотконду үйрөттү. Ошондуктан терең ыраазычылык билдирем. Деги эле Дордой академиясына, Дордой клубуна чоң ыраазычылык билдирем. Ошо кичинекей кезимден бери эле футбол ойноп, ошол Дордой академиясына барып Башталган экен да ошол. башталган. А вот мага Дордойду кызыктоо, мен да Дордойго катышыпчумун, мурун футболчу болом деп аябай таасирленип, кыялданчым. Бирок ошол үмүтүм баары да ошо Дордойдон үзүлгөн да меники. Тескеринче. Анткени мен ордума, мен сол защитасында ойношмун да, левый защитник болуп. Мен ордума акча төлөгөн баланы киргизип койгон. Мына эми көзүм көрүп калгам, таанып калгам, ошондон бери шыгынсынып калган да. Сизде андай болгон? Эми жок, ал кезде мен өзүм акча төлөп, башында өзүм акча төлөп, бир айга жетиби жеткен жокпу, ошо акча төлөчүмүн өзүм ошол машыккан үчүн ошол Дордой академиясында. Анан бул эме Жок, машыккан төлөгөн бир, жана өзүнчө основа киришин деп төлөчү экен да. Мен деле башында эме төлөп баштаганмын да. Катышуу үчүн, машыгуу үчүн. Ооба, мен курамымда андай жок болчу. Мм. Мен андай көргөн жокмун. Бирөө келип ушундай акча төлөп туруп, анан основной составка кирип кеткендей. Мм. Мен андай көргөн жокмун. Анан мен ошол основной состав өзүнчө, анан жана жаңы келген балдар өзүнчө машыкчы. Ошол жакта мени ошол биздин оюнубузду тренер көрүп, ошо Садовский Владимир Мефодьевич, ошол жактан мени көрүп калып, анан өзү основной составка ошентип калгам. Анткени ошол жактан мен бир 2 баланы алдап туруп гол киргизгем. Ошону байкап калып, тренерим, анан ошол жактан основной составка кирип, ошондон башталган. Ошо основной составка киргенде кандай болуп, адам таанышып, эми аларда да бир башкача болот го, жаңы бала келгенде. Кандай болду, кыйын болдубу? Ошондо кириш, кичинекей кезиңизде. Кыйын болду. Себеби дегенде мен ошо основной составка окшоп пас бере албай, Обработка кылыш кыйын. обработка кылыш кыйын. Анан кийин баягындай обработка, пас, длинный пас кыйын болду мага, анткени аны үйрөнө элек болчумун. Андай нерсени биринчи жолу болуп, тиги основнойдо жүргөн балдар анын баарын билчү. Ошол кезде эми кыйын болду башында. Анан кичине өтпөй эле өзүм батыраак үйрөнүп, машыгып, өзүмдүн баягы өнөрлөрүмдү көрсөтүп, основной составдын 11 составына түшкөнгө аракет кылып, ошо ойноп калдым. Бизде Кыргызстанда негизи эле ата энелердин көбү футболго болгон көз карашы мындай терс да. Сиздин ата энеңиз кандай көз карашта болду? Сиздин футболду кесип катары тандаганыңызга кайсы жаштан баштап сиздин профессионалдуу футболчу катары мындай принимать эте баштады? Негизи азыр бүт эле ата энелер футбол спортко барсын деген эле ойдомун да менчи өзүм негизи. Анан менин үй бүлөм, менин ата энем ар дайым колдочу. Мисалы үчүн улуу байкем деле баягы футболго бара баштаганда колдошту. Кайсы окуу жай, мисалы үчүн ар дайым колдошчу. Бул баягы мен ошо сыйлык алып келип атканда, медаль алып келип атканда, ошо атама илгизчим. Албетте сүйүнөт, ата эне деген сүйүнүш керек. Себеби дегенде баласы спортто жүрөт. Деги эле футбол эмес, башка түрдө спорт болсун, спортто жүргөн болсо, бул кандайдыр бир эме Жыйынтыктар чыгып аткан үчүн колдонгон экен да. Мындай. Жок, андан деле эмес. Башында эле негизи өнөрүм бар болуш үчүн өзүм тынбайчым негизичи. Ошо тынбаганына байланыштуу ошол футболго берип, ошол жактан энергиямды чыгардым десем болот. Ошону ата энем көрүп, эми албетте кубанып, баягы мындай лучший, мыкты нападающий, мыкты бомбардир болуп келатканда албетте сүйүнөт. Бирок сиз туура теманы айттыңыз, анткени жана мен кичине кезимде ушул сөздөр көп болчу. Футболчун курсаң тойгузбайт дегендейчи. Футболдон эчтеке акча таппайт. Балким сиз күчү баласы болгонуңуз үчүн мындай колдоо. Эрке болуппу? Эрке болуп. Мен улуу болуп калдым да, менде сен үй бүлөң бакканыңа жардам бере албайсың футбол тыштан депчи да. Эми билбейм. Андай негизи мен жолуктурбаптым ошондой ата энелерди. Футбол сени бакпайт деген.
Эгер ошо ата энелер жолугуп калсак жолугуп калсаңыз эмне деп айтмаксыз? Айтмакмын, бул тескери балаңыздарга көңүл бурсун, өзүңүздөр көңүл бургула. Себеби дегенде бул өзүңүздөрдөн дагы көп нерсе зависит этет. Ошол эле режим, ошол эле питаниясы, ошол эле көчөдө көп жүрбөсүн, футболго болгон желаниясы андан бетер жакшыраак кылсын, ошо ата энеси жардам берсин деген эле ошондой үмүттү айтмакмын. Ошо энергиясын көчөгө кетиргенден көрө Энергиясын көчөдө кетиргендин ордуна ошол футболго же башка спортко барып. Сиз ошо основага кирип ойноп баштадыңыз, ошо аралашып, үйрөнүп, биринчи оюнуңуз эсиңиздеби? Мындай ошо жаш кезде мындай профессионалдык Эсимде. кандай болду эле? Мен анда заменадан чыккам. Нечинчи минутада? Бул Таразда болгон оюн болчу. Бир экинчи таймдын аягы окшойт. Экинчи таймдын аяктары ошо 60 минут окшойт. Эми анда биз кичинекей кезде бир канча 35 же 30-30тан ойночук да. Анан ошол 60 экинчи таймдын ушул бир ортосу да. Анан кийин чыгып Таразда, Казакстанда ошол чыгып тепкенде перекладинага тийген. Ошондон кийин ошол вкус я почувствовал да. Почувствовал и анан дальше больше гол ошо Бишкекке келип киргиздим биринчи голумду. Анын да эсимде бар, баш менен. Анан ошол эме керек экен да, гол киргизе алышың керек экен, анан кийин пойдёт у тебя дальше. Качан ошо биринчи голуңузду киргизди? Ал да эсиңизде болуш керек да биринчи. Бул кантта болгон ошол оюн кантта болгон. Бирок биздин атаандаштардын унутуп калдым кандай ат болчу, бирок эсимде бар ошол. Анан основной составка кантип түшүп калганымды айтып берейин. Ошол мен заменадан чыгып жүрүп, биздин бир нападающий кечигип калат же келбей калат. Анын ордуна мени коюп, Койташ менен ойногонбуз. Койташтын командасы бар болчу ал кезде. Ошол кезде мен ошо основной составка чыгып, нападающий болуп, 4 гол киргизгем. 4 гол киргизгенден кийин эме деген бар го, конкуренция. Ошо конкуренцияны Кудай жалгап утуп, ошондон кийин ойноп баштагам. Ошо 4 гол Койташка, ошо мен үчүн ошо основага түшүп, тренер мени андан бетер жактырып, конкуренция бере баштадым. Мындай айтканда, Роналду айтат го, башкалар уктап атканда мен машыгып дегендей эле болгон экен да, кечип келип атса. Жок, кечиккен жок, по-моему, келбей калган. Такыр эле. Ооруп ушундай болуп калган да. Ооруган дагы азыр кооптуу экен да, мына орун жогото болушу мүмкүн. Эми бул конкуренция бар, эми ал кезде ким көп киргизсе ошол ойночу окшойт. Ошонусуна карай мен ойноп баштадым. Сиз ошо Дордойдун основасында, бул жаштардын основасында канча жаштан канча жашка чейин ойнодуңуз ошондо? Толук айтсак. 2006-7 жыл. Биз ошол биздин биринчи тренерден кийин ушу башка чоңураак, биз да чоңоюп ошол бойго жеткенден кийин башка тренерге өткөзүп берет. Өткөзүп бергенден кийин чоң футбол ойноп баштайбыз. Чоңдор менен, чоң байкелерибиз менен ал жакта футбол башкача болот. Ошол анан кийин Турцияга. Ошол Турция боюнча аябай көп мындай окуяларды угуп калгам да. Бул жигит ошо Дордой полюсун чуркап жүрүп атканда бирөө келип алып көрүп калып чакырган, анан бирөө үчүн ал жака өтпөй калды деп. Деги деле мындай слухтар көп го, байланыштуу. Өзүңүздөн уккан туура болот го дейм. Ооба, ал жакта негизи мен Турцияга биз барууну туура көрдүк. Себеби дегенде сиздер бардыңыздар, сизди чакырган жок, өзүңүздөр бардыңыздар ошондо. Жок, бир ошол Турциянын представители бул жакта бар. Ошо балдарды алып барып, ошол жака өткөзүп, текшертип, жайгашып, ошонун документтерине ошо жардам бере турган бир байке бар болчу, түрк байке. Ошол байкебиз бизди алып барып, мен өзүм жөнүндө айтайын азыр. Мен бардым ошо Анталияга. Анда ал кезде Бекнас Алмазбеков да бар болчу. Ал ошол Бешикташтын филиалында башында биз просмотрго болдук. Ал жактан Бекнас өтүп ал анан менин историямды айтып берейин. Мен ошол Анталияда эле Анталия спорт клубуна бардым просмотрга. Барып туруп тренерине жактым. Тренерине жагып ошол жакта калсын, документтерин бүтүрүп бериңиздер. Ошол документтери өттү. Жакшы кабар келди үйдөгүлөргө дагы. Анан кийин
Мен жашым жет элек болушуна байланыштуу мен ошол апамдын жанында жүрүш керек экен. Ошол анан кийин ал жакта мен 1 жылдай жүрдүм. Ошол апам да келди. Апам ошол жакта иштеди. Ошол жакта жүрдү жанымда. Себеби дегенде жүрүш керек экен. Анткени жашым жете элек. Бирок документтер ошол лицензия алып ошол жакта ойнош үчүн ошол молодежкасына документ бүтпөй койгон да. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде биз акча көп бердик. Эми ал кезде биз акча көп бердик ошо документтер үчүн. Бирок документтерибиз бүтпөй эле документтер баарын тапшырсак деле лицензия бербей койгон да. Бул дагы бир документ жетишпейт. Ошол жакта ал жакта да мен окудум Турецкий лицейде. Бирок кандайдыр бир мен өзүм деле үйдөгүлөрүм деле түшүнбөй калды. Бир документтер жетишпей койду. Ал документтерди алып келсек, булар жетишпейт. Дагы алып келишиңер керек. Кандай документ? Бул жака барасыңар, ошондой эле алып келип өтүп эле. Ошентип анан кийин эми чыгат лицензия болот деп эле болбой койду. Анан өзүм дагы 1 жыл жөн эле жүрө бербей ошол жакта оюндарды ойноп аттым, бирок баягындай товарищеский достук оюндарды ойноп аттым. Бирок ошо лицензия чыкпай койгон үчүн ошол жакта калып ойной албай калганым үчүн Кара Балтага высшая лигага барууну туура көрдүм. Санжар мырза, биз каяктабыз? Биз азыр окуурмен окуу борборунда бул жакта айтини кыргыз тилинде үйрөтөбүз. Артыкчылыктарыңыз эмнеде? Артыкчылыктарыбыз биздин мугалимдерибиз IT компанияда иштеп келген мугалимдер. Башкасын айтпай эле коелу, бирөөсүн айталы. Бул Бектен Ажы мырза агайыбыз. Бул Apple'да, Америкада иштеп келген агай. Азыркы учурда бизде онлайн форматта сабактарды берет. Андан сырткары биздин окуучуларыбызды жумушка даярдайт. Apple деген эми жакшы, бирок мен Apple деп эле бара бербейм да, жазыла бербейм да. Дагы кандай артыкчылыктарыңыз бар? Биз бул окуурмен окуу борбору бир гана билим бербестен айт тармагында бул балдардын ошо таалим тарбиясына дагы бир салымыбызды кошобуз. Бул дегени мисалы Гапыр Мадамов агайыбыз дагы бир айда 1-2 жолу келип биздин студенттерибизге, мугалимдерибизге, андан сырткары ата-энелерге дагы өзүнчө сабактарды уюштурганбыз. Кайсы тилдерди билиш керек? Бизде алектениш үчүн кыргыз тилинде десе көп ойлойт да, кыргыз тилинде болгон мен иштеп кете аламбы депчи. Биз англис тилин акысыз үйрөтөбүз. Ушул эле эменин ичинде биз англис тилин акысыз үйрөтөбүз. Биз мындайча айтканда дүйнөгө адистерди даярдайбыз. Бир эле Кыргызстанга эмес, акысыз ооба. Эгер мен ошо программалоо курстарына жазылсам, мага англис тилин акысыз бересиз. Англис тилин акысыз беребиз. Анан Apple'дагы байкеме менен сүйлөшүп калам. Ооба. Подкастка да балким чакырып калабыз. Кызыктуу суроо, мен кызыктым. Балким келип жазгым келет. Каяка келем, эмне кылам? Мисалы офлайн окуйм дей турган болсоңуз, Турсбеков 109/1 адресине келсеңиз болот. Филармониянын жанындабыз. Эгер онлайнда окуйм десеңиз, номериңизди калтырсаңыз, биздин адистерибиз сизге байланышат. Эгер сиз ойлонуп аткан болсоңуз, менден айтчы чыгабы, чыкпайбы деп мындай кызык ойлонуп аткан болсоңуз, анда номериңизди калтырсаңыз, пробный сабактар бар бизде, акысыз сабактар. Кирип ошол Apple'да иштеп келген Бектен агайдын сабактарын 4-5 сабакты сиз акысыз көрүп, өзүңүздү сынап көрсөңүз болот. Могуңуз жакшы экен. Мен тапшырдым, айтини үйрөндүм. Анан бир жака кирсем канча зарплата алып баштайм? Эми ачыгын айтыш керек, биринчи башталышына бир $300 башталат айтчылыктардын айлыктары. Андан $300 деген бул сизге мындай элеби? Эми башталышы ошол $200-300. Башталышыбы бул? Жакшы. $300 дейт. Байкадыңар? Жакшы дегенде канча уже? Хотя мак средний дейли. Жакшы деген эми Кыргызстанда айт адистери, мисалы Кыргызстанда эле туруп Америка менен иштешкен менин досторум бар. Алардын айлыктары мисалы $3.000, $7.000 чейин иштегендер бар. Кыргызстанда эле отуруп. Мен башка нерсе менен алектенишим керек экен. Америкага бара турган болсо эми ал башка тема. Мен жумушка албайсыздар. Келиңиздер мага. Кеттик анда. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө. Азыр могул жактан суроолор берип кетким келет, анткени өз көбүнчө жаштардачы, балдарда бизде ушундай бир кыял бар го, футболчу болду депчи. Анан көбүнчөбүз коркобуз да, бир кеч футболго барып калууну, 12 жашта барып калсаң болду, уже футболист болбой калсың деген бар го, 7 жаштан барыш керек деп. Анан элестеттик эле, ушу сиз Турцияга чейин бардыңыз, үмүтүңүз пайда болду. Өтөт экенсиз деп, лицензия да болот, документтер да болот деди. Анан 1 жыл жөн эле такыр жөн эле жүрүп койдуңуз. Бул Жок, такыр жөн эле жүргөн жок. Тренировка кылдыңыз, ооба, бирок эми ойноого аралашпай уже азыр эмеге жетип калгансыз. Уже ойной турган возрастка жетип калгансыз, официалдуу матчтарды. Ошол жакта эмнени сезиңиз эле? Ушунча канчалык кейдиңиз, канчалык байким кайгырдыңыз? Кейдим, себеби дегенде орусча айтканда боролись. Андан кийин ушул такыр эле чыкпай койду
лицензия такыр эле бербей койду. Анан ошого байланыштуу эми өзүмдү да кыйнабай, анан өзүмдүн апамды да кыйнабай ошол Кара Балтага барып, ошол жактан өзүмдү чоң футболду көргүм келди. Улуу агам ошол жакта болчу. Ошол Кара Балта командасында ойночу. Анан кийин Кара Балтага барып, ошол жакта жакшы оюн көрсөтүп өтө берейбиз эмеге. Анан кийин ошо Кара Балтага барып жакшы оюн көрсөтүп туруп, Алгага командасына бардым. Жарым жылдан кийин эле бардым. Бир жылда ошо эки командада ойноп кеткенсиң. Бир жылда эки командада ойнодум. Анан кийин ошол Алгада ойноп жүргөндө молодежный сборной болуп калды. Гранаткинага чакырып, ошол жакта ойноп, ошол жакта өзүмдү жакшы көрсөткөмбү. Анан кийин Владимир Осипов деген агент чыкты. Чыгып Белоруссияны, ошол эле Литва, Армения ошол жакта предлагать эткен. Белоруссия өзү белорус болгондуктан байланыштуу, ошо Белоруссияга баралы деп өзү дагы эле просмотр ошол. Дагы эле просмотр. Сиз ошол экинчи жолу просмотрду укканда жаман эме болгон жоксузбу? Корккон жоксузбу? Жок, эми ал бул взрослый да. Бул жак чоң. Канча жашыңыз? 18 болчу. Ровно 18, мындай уже более уверен болуп калган турбайбы? Анан 18де болчумун, анан 18де эми взрослый футбол, анан чемпионат Беларуси бул башка да. Анан ошол Белоруссияга барып, өзүмдү просмотрдан аябай мындай корктум, переживать эттим. Өтүп калсам экен деп тиленип, келме келтирип, анан аябай аракет кылып аттым өзүмдү көрсөтүш үчүн, ошол жакта калып калай дегенчи. Анан Кудай жалгап ошол бир турнирде кышында өзүмдү жакшы көрсөтүп, ошол жакта да гол киргизгенге успеть этип, ошол жакта калып калдым. Ал жактын биякта да өтөрөйм. Ортосунда мындай эме суроолор ошол барганда кайсы номерди алдыңыз? Биринчи жолу барганда Неманга? Биринчи жолу барганда 27. 27. Ошол номерлор боюнча байланыштуу суроо пайда болуп калды. Сиз каяка барбасаңыз 7 менен байланыштуу бир номерлерди алат экенсиз. Бирок көбүнчө баарын айтасыз да, мен Мессини жакшы көрөм. Месси деп. Неге 7, анан Месси? 27 бул эми 27 бош болчу эми ал кезде. 27-ни бош көп номерлер бар экен, 53-тү деле алсаңыз болмок. Бирок сиз эмне 27-ни алдыңыз? 27 эми билбейм, ошол кезде 27-ни алдым. Анан эми Кайратта деле мисалы үчүн 27-ни алдым. Анан 7-чи номерди ошол Кайрат Савитович, владелец клуба, өзү берди. Жарашат экен деппи? Өзүчү ал киши өзү берет номерлерди. Анан Неманда 27-ни кийдим, эми бул жылы 10-ду кийдим, 11-ди. Ар кандай. Номер сизге мындай таасир этпейби? Мааниси жокпу? Негизи ал номерден эчтеке зависит этпейт. Бул өзүң кандай ойнойсуң. Кайсы номерди берсе кие бересиз? Жок, өзүм тандайм. Тандоого берет экен, улар бош деп, ошолорду карап. Мага көп ошол 17 менен 10-чу номер жагат. Сизде учурлар болду беле? Балким сиз келдиңиз да, аны айтып атат да, ошол эле владелец бир айтып атат. Мына мол номер беш, бирок сен мол номерлар көп кийесиң, бирок бош эмес, бирок сен үчүн бошотуп бере алабыз дегендер болду эле. Жок, андай болгон эмес. Балким бирөөнү тарынтып, ана номерин алып коюп көп учурлар бар го. Ал эми Европада бул Криштиану Роналдо Манчестер Юнайтед келсе, Кавани бошотуп бериши, мен өзүм деле эми ал жакта Кавани болбо, ким болбо, бошотуш керек болчу. Эми Роналдо это и есть Роналдо. Бошотуп бере албайсың, беришиң керек сөзсүз түрдө. Ошо Белоруссия боюнча, Белоруссия биринчи жолу келдиңиз да. Бул эми сиз мындай бат айткан жакшы көрөт экенсиз, бирок Белоруссия келдиңиз, бул башка шаар, башка менталитет, жалаң белорустар. Анан ошол жаңы шаарда акклиматизация деп коет го, ошо көнүү жаңы шаарда кандай болду? Канчалык оор болду? Эмнени биринчи жолу байкадыңыз ошо Белоруссияга келгенде? Белоруссияга келгенде кыйынчылык бул мен ушул баягы Анталияда жүргөндө базада жашачумун да, бул жакта квартирада өзүң жасайсың. Өзүң үй шаяк жууп, өзүң үйдү уборка кылып, ошол жактан девушкаңыз жок эле анда. Эми ал кезде каякта девушка? Балким белорустар үчүн ой, красавчик кыргыз жигит келиптир деп. Бирок өзүм жашап, ошол тиричиликти өзүң кылгандан кичине кыйын болду ошол жактан. Оюн жактан айта кетсем, физически кыйын болду. Анткени бул белорустар өздөрү физикалык жактан аябай күчтүү.
чемпионатта да ошо физикага көп маани беришет. Кыйын ошол айта кетсем, мен өзүм 18 болуп, жалгыз жашап, жалгыз ушу тиричилик кылгандан кичине кыйыныраак болду. Анан көнүп кеттим. Көнүп ошол бул да бир кандайдыр бир эме экен. Жашоого керектүү нерсе экен. Өзүң жашап, өзүң ушундай өзүң тренировкага барып, машыгып, кайра келип, Өзүңдү өзүң сыноо деген. өзүңдү өзүң сыноо. Ошол анан ошол жактан кыйын болду. Белоруссияда эң таанымал эки кыргыздын бири сиз, экинчиси Курманбек Бакиев. Ал киши менен жолуга алдыңызбы? Жакшы суроо. Жок. Номурун берейлиби? Эми ал жакта Алимардан Шукуров ойнободу. Жок, эми биринчи жолу барганда ал жок болчу да, сиз эле баргансыз. Мен биринчи барганда ал жок болчу. Ал анда Бакиев бирок бар болчу да. Чалып көргөн жоксузбу? Жок, эч кандай андай. Эки кыргыз кембейсиз жолугушпайлыбы? Эч кандай андай. Жок, эми ал билбейм, эми ал кантип чыгам, эмнеге чыгам, эмне үчүн чыгам. Дейди ошо Белоруссияда кыргыздар көп бекен, аз бекен? Жок, түркмендер көп экен. Түркмендер дос болгон экен ошондо. Жок, эми ал жакта өзүмдүн командамдагы балдар менен эле дос болдум. Эми эшиктен эле түркмендер көрүп алып эле дос болуп кеткен жокмун. Бирок ошол, бирок түркмендер көп экен. Аябай. Бирок адамдык менталитеттен дагы айырмачылыктар көп го. Жакшы, менталитет ушу белорустардыкы. Мен ушу Гродно шаарында жашадым. Гродно шаарында булар ушу Польшага, Европага жакын болгонуна байланыштуу. Ушул кичине Европага жакын адамдар да. Европейцтер кичине. Мындай эшиги мындай эмелер, границалар жок, свободныйбы? Азыр бар. Эми азыр да бар. Бирок ошол учурда ошондой болуш керек, анткени ошондой болуп калды. Анан ошо Белоруссиянын менталитети, адамдары, тамакы кандай болду? Тамагынан кичине кыйналасың. Негизи. Ошол. Тамактан сиз өзү кандай тамактанганда халал эмес деп бөлөсүзбү, бөлбөйсүзбү? Албетте бөлөм. Ошо бөлүүдө менимче мусулман эмес өлкөдө андан бешметр орда. Оода. Белоруссияда канчалык кыйын болду ушул халал эмес? Аябай кыйын болду. Биз ошол машыгуудан кийин, ар бир машыгуудан кийин биз тамак ичтик. Ошо бир маал тамак берчи бизге. Ошол жакта кафеде бизди билчи, ошол колбасаны кошпочубуз. Баягы этти, свининаны кошпочу. Ошол жактан кыйын, бирок баягы мен өзүм тамакты көп деле жасабайм, чынын айтканда. Ушу көчөдөн же заказ берип ушундай. Ошол эле пиццаны заказ берип атканда кыйын да, себеби дегенде ал жакта халал деген жок. Гроднода мечит жок болчу анда. Азыр деле жок. Ошол тамагынан негизи эми бүт эле өздөрү да жакшы көрөт свининаны. Ошондуктан оор болгон экен да бул жер. Оор болду, бирок выход таптык. Ошондо ал жакта канча ойнодуңуз, канча жыл? Ушул экинчи жолу барганда 1,5 жыл ойнодум. Биринчи жолу барганда 1 жыл. Сиз кыргыз футболунда кичикей кезиңизден бери жүрөсүз. Көпчүлүк мисалы үчүн ата-энелер айтып калат да, кыргыз футболу бул байлардын балдары үчүн депчи. Сиз ошол нерсени байкадыңызбы? Канчалык ошол чындык? Мен аны байкаган жокмун. Футбол байлардын балдары үчүн дейсизби? Себеби академияларга кириш үчүн чоң акча кетет, аны содержать этиш үчүн да чоң акча кетет деп айтып калышат да, мисалы үчүн ата-энелердин көбү. Коррупциянын дагы бардыгына мындай эме кылышат да, даттанышат. Жок, мен андайды укпаптырмын негизи. Бирок мен оюмча, если бирок балада, ошол жаш өспүрүм балада шыгы бар болсо, футболго өзүнүн таланты бар болсо, эми ар кайсы эле тренер келип, албетте бул игрок үчүн жанын берет ошол тренер. Аны колдойт, коштойт. Ошондуктан бирок мен эч качан ушундай футболдун жанагы кички балдардын, байлардын балдарын ушундай андан бетер колдойт дегенди мен көрбөптүрмүн. Анткени менин жашымда
андай болгон эмес. Уксам айтмакмын, уктум болгон депчи. Азыр Бир ушул четинен подкастта. Сизи дагы байдын баласы да айтып койсо болот. Элдин көзүнчөчү. Элдер сизди ошентип эле ойлойт болуш керек. Ушул эми белгилүү адамдын баласы. Белгилүү адамдын баласы белгилүү- десе туура болот. Эми бирок Байдыкы деп. Жок, бизде мен менталитетти айтып атам. Бизде белгилүү болсо анан бай деп берет да. Анан ушул сөз түрдө мен угуп калгам да просто. Эми бул байдын баласы, алар өз связьдары менен бир нерсе кылып киргизди. Биз карапайым болсо чыкпайт болчу деген да сөздөр бар да. Ошого кандай карайсыз? Деги деле ушу тааныштар жардам бердиби? Же тааныштар такыр деле рол ойногон жокпу? Тааныштар дегенде мен өзүм улуу агам бир Дордой клубунда ойночумун мурун. Ошол Дордой клубунда ойноп, ошол агамдын, улуу акемдин Жанар деген өзүнүн тренери болчу. Токтогон деген. Токтогон агайга чалып, ушул Гүлжигитти футболдук Дордойдун академиясына берели деген, берели деп жатабыз, ошого кичине жардам берип коюңуз дегенде, он просто направил. Аякка барышты, эмне кылышты. Анан өзүм акча төлөп, ал жакта 500 сом төлөчүм машык үчүн. Анан эми бул мен ошол кезде тренерге жактым. Мен негизи ошол жакшы оюн, жакшы кичинекей өспүрүм жакшы ойносо, анан келип эле бир байдын баласы ошол алып койсо, мен андан негизи каршымын, бирок андайды мен көргөн эмесмин. Көрбөй эле коеюн да. Демек, азырынча мындай айтканда, футболдо дагы келечек бар. Азыр эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, футболго салым кылып атышат. Ушулай биздин президент Федерация футбола Кыргызстан Республика Камчыбек Кыдыршевич Кандай экен? эмне деген эме кылып атат, колоссалдуу жумуштарды. Биздин ошол база куруп берди. Курама командабыз үчүн көптөгөн ошол прогресс үчүн көптөгөн нерселерди кылып атат. Биз мен айта турчу нерсе бул эми ушунун баарын курушту, ушунун баарын болуп атат. Биздин ушул көрөрмандарга айта турчу нерсе, кичине сабыр кылып коюңуздар. Себеби дегенде биз азыртадан ушундай жакшы бизге керектүү спортивный комплекстер, футболдук курулуп жаткандан кийин биз ошол жакта ал жакка да убакыт керек. Биздин тажрыйбабыз, өзүбүздүн опытубуз келет. Бирок биз футболисттер андан бетер ушундай бизге колдоо көрсөткөндөн кийин биз андан бетер жооп беришибиз керек. Жакшы жагынан, жеңиш менен, жакшы ойнубуз менен биз ушу көрөрмандарга, биздин федерацияга, биздин өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, өзүбүзгө жооп ошо жакшы жагынан өзүбүздү көрсөтүп, Кудайым буйрса, мен ойлойм, ушул 2-3 жылда биз жакшы бир калыптуу опыты чоң, уровени чоң ушундай курама команда болобуз деген аябай чоң ишеничтемин. Ошондуктан Бизден ишенич анан колдоо. ооба, Сиздерден ишенич, сабыр, сабыр. колдоо. Мына ушул буга да келебиз да, курама команда боюнчачы ананраак келебиз, бирок ушул жерден Камчыбек Кыдыршевич айтып кеткенден кийин суроо берип кетиш керек экен. Кандай экен анан ГКМБнын башчысы, футболдун да башчысы болсо, мындай бирөө жолдон токтотсо, мен билесиңби жетекчим деп. Жок, андай болбойт. Бул эми Камчыбек Кыдыршевич футбол эле эмес, бүт эле жерде. Албетте бул Камчыбек Кыдыршевич келгенден кийин бизге да бир кандайдыр бир мотивация болду окшойт. Кандай жагынан мотивация? Мотивация болду. Футболдо да мотивация, жоопкерчиликте да мотивация. Анткени биздин оюндарга өзү келип, чет өлкөдө болсок дагы өзү келип, видеолордо үзүндүлөрдө келип калдык го, раздевалкага чейин кирип, баягы башка кийинки этапка чыккандан кийин келип, биз менен болуп, бизге колдоо көрсөтүп, бизге мотивация берип, эми Камчыбек Кыдыршевичтин мотивациясы бул бөлөк. Мындай мотивационный сөздөрдөн эсте калган сөздөр барбы? Балким ушул раздевалка бир оюндун алдын ала кирипчи. Болгон. Эсте барбы? Мында балким цитируйт этип айтып бересиз. Кызыктуу го, баарыбызга деле кызыктуу да. Камчыбек Кыдыршевич раздевалкага кирип алып, эмне деп айтат болду экен? Эми аны айтса болобу, болбой билбейм. Бул биздин 10 минутте эми кыскача айтып берип коеюн. Бул Омандын астында ошол отелде
баарыбызды чогултуп эмнеси болсо дагы кыргыздын духун рухун билесиңер, ошол ошоңусуна карай силер до конца ойношуңар керек. Что бы и не было, играйте до конца. Ана мотивацияны Түшүндүңүздү. чыктыңыздар. Анан биз албетте мотивация болобуз. Бир окуяны айтып берди. Андан кийин биз мотивация алып, бизге жеңилиш болбойт болчу ал оюнда. Анткени кийинки этап ал жакта башка ойун, азыркы өзүңүздөр көрүп атасыздар. Өзбекстан, Иран ушундай командаларга түштүк. Ошол эми 1-2 жылдан кийин бул командалар менен биз бирдей эле ойноп калабыз деген ишеничтемин. Буюрса. Анда эмесе кайра айтып келели биздин окуябызга уланталы. Неманда 1 жыл ойнодуңуз, ал жакта статистика барбы? Кандайдыр ушунча гол сайдым, ушунча пас бердим деген статистика бар болуш керек. Ооба. Сиздин эсиңизде барбы? Качан биринчи жолу? Биринчи жолу, экинчи жолго да келебиз да. Биринчи жолу 4 гол киргиздим, 4 ассист. Ошо 4 гол канчалык сизге маанилүү болду? 4 гол. Биринчи голумду эстей кетсек, ошол Витебск менен атаандашыбыз Витебск командасы ошол заменаны чыгып, жеңиш алып келген гол болду. Ошол гол мага аябай маанилүү. Андан кийин кимге киргиздим да экинчи голду? Могу биринчи голдорубуз киргизгенде эсте кандай болуп калат? Мындай бирөөнү алдап өткөн баардыгы ошо деталдарга чейин эске калабы? Ооба. Бул жерден мындай оңго бурулгам, анан бутум мындай тийген, киргизгем деп. Ооба, албетте, анткени бул эми тарыхта кала турган голдор да негизичи. Кийин эстегенге, ошол балдарыңа көрсөткөнгө тарыхта кала турган голдор, аны эстебесең болбойт. Ошондуктан биринчи голум ошо Витебскте. Эсиңизде барбы сиздин? Мен көргөм ал голду, ушул новостилерде көп таратып кетпеди, ушу Гүлжигит биринчи гол сайыптыр деп мындай көрсөтүп аткан, бирок мындай так азыр эсимде жок. Бирок ошол новость чыгып атканы эсимде да. Ушул сайган деген. Мага Сайган. Биз эми обычный күйөрмандардын сленгинде сүйлөп киргизген дейли. Анан баарына кызыктуу болгон, неге кантип ошол неманы ойноп жүрүп кантип Кайратка келип калганыңыз? Туруп эле кантип Кайратка келип калганыңыз тоже кызыктуу да. Кайратка башында биз баш тартканбыз, анткени бир жакшы Европадан предложениябыз бар болчу, Чехиядан, Млада Болислав деген. Ошо биринчисинде баш тартып турдук. Тигилерден эме сунушту күтүп, мындай айтканда. Жок, алардан сунуш келген. Эмнени күттүңүздөр анда? Жок, эчтекени күткөн жокпуз. Бул азыр айтып берейин. Шаштыр. Мен уже кечиргем. Анан кийин ошол Млада Болислав командасына барып, Чехияга барып, Прагага барып, ошол жакта сүйлөшүүлөр болду. Биринчи агентим Владимир Осипов менен барып, сүйлөшүүлөр болуп, булар бул команда мени сатып алайын деген, $200,000 сатып алайын деген башында ошондой сунуш болгон. Анан кийин ошо сүйлөшүүлөрдүн астында булар аренда дешти. Ошол команданын жетекчилери аренда дешти. Аренда дегенде Неман макул болбой коюшкан. Алсаңыздар алгыла, же болбосо арендага биз бере албайбыз дегенде, менин уже оюмдун баары ушу Немандан кетип, Неман менен коштошуп, анан ошол кайра бизге сунуш кылды. Сунуш кылганда кичине акча жагынан кичине көтөрүштү. Кичине деген бул канча? $500 көтөрүштү окшойт. Үмүттөнүп жүрдүңүз да чакка кетип каламын депчи. Анан кайра калып калыш уже не вариантпы дегенди. Жок, вариант эле болчу. Бирок Кайраттын сунушу акча жагынан, анан базасы бар. Кайрат жакыныраак, анан кийин Кайрат өзү баягы Лига Европада түшкөн, ошол Лига Европанын квалификациясында ойногон команда болчу. Ошол командага баргым келди өзүм дагы. Өзүмдүн күчүмдү башка жактан да көрөйүн.
башка чемпионатта да көрөйүн деген ушундай максатта бардым. Ошол барып Ал жакта видеоңузда эсимде. ал жакта Сизге мотивация бир сөздөр айтып, контракт подписать этип атканда. ал экинчи контракт, ал мен уже продлениеси болду. продлениеси болчу. Ошо биринчи кайратка барганда ушу мен таң калганым ушул өзүмдүн базасына. Азыр да бизде Мурас базасы аябай жакшы, бүт условиясы бар. Ушул кайраттын базасы бул мир боюнча, дүйнө боюнча 10-15 местоға кирет экен да. Анан ал жактан чемпион болдук. Ал жактан Кубок Казакстанын алдык. Ал жактан сиздин кличкаңыз пайда болуп калды, Жига. Жок, Жига бар болчу. Бар болчу эле. Мен фурча ошол жактан Жига деген десем. Эми ал жактан көбүрөөк ачылганыма байланыштуу Жига деп. Көбүрөөк болуп калышты да элдер. Анан ал жакта эми опыт алдым. Баягы Вагнер Лавтай футболисттер менен ойноп, көптөгөн чоң оюндарда ойнодум, чоң командалар менен ойнодум. Албетте опыт аласың. Албетте бул тарыхта кала турган оюндар. Ошон үчүн эсте кала турган оюндар. Ошон үчүн мен кайратка чоң ыраазычылык айтам. Кайраттын оюнчуларга, кайраттын жетекчилерине, кайраттын башкы машыктыруучуларына, машыктыруучу тренерлерге, бардык штаб медицинский баарына, бүт баары на уровне болчу ал жакта. Азыр дагы чемпион болуштан мен да куттуктаймын. Анан Кайрат Советовичке чоң рахмат. Анан ошол кайраттан кетип Белоруссияга кайра барган туура көрдүк. Анткени ошол периодта менде предложение ошо Азияда болчу. Ошол Неманга караганда көбүрөөк сунуштап аткан зарплата жагынан. Кайсыл командалар сунуштады? Ушул Бахрейнден, эле Малайзиядан бар болчу ошол кезде. Анан мен ошо башкы машыктыруучу Неман Гроднон ал жакта дагы эле боло берсин. Игорь Николаевич. Бул тренер мен үчүн өзгөчө. Себеби дегенде мындай тренерди мен көргөн эмесмин. Брутальный, мотивационный тренер. Мотивацияны аябай жакшы берет. Колдоп коштойт. Үйдө турсам дагы чалып Сизди көндүрдү анан. Көндүрүп, бирок ошондо мага чалды. Мен аябай жакшы тааныйм, билем тренерди. Ошондо тренер чалып: Жига, привет. Джигит, привет. Как дела? Мы сейчас играем в Еврокубки. Давай, помоги нам. Ушундай болду. Анан мен албетте макул болдум. Макул болуп ошол жактан кайра экинчи жолу барып калдым. Экинчи жолу барганда шарттар дагы өзгөчө болду да биринчи жолу барганда. Анткени өстүңүз да аябай эле бул убакыттын ичинде. Биринчи жолу барганда $700 алып жүрдүм ошо. 500. Анан жарым жылдан кийин көтөрүштү биринчи жолу барганда $1200. Анан калган зарплаталарымды айтпай эле коеюн. Аябай эле көтөрүлдү. Аябай деле көтөрүлгөн жок экинчи жолу барганда. Анан ошол Еврокубокко барып, ал жактан түрткү болгон мага бул Алимардан Шукуров, өзүмдүн досум. Ошол да оюмда болду. Неманга жардам берүү, кайра Гроднога келүү бул мен үчүн дагы бир кандайдыр бир өзүнчө бир эме болду да. Кандай десем болот? Түрткү, бир желание, мындай жакшы бир эме болду. Новый вызов болду. Чакыруу. Өз учурунда сизди Кыргыз Месси деп атап коюшкан. Сиз деле окусаңыз керек анда ошого байланыштуу макалаларды. Ошол сөз канчалык оордук берди сизге? Канчалык мотивация берди? Канчалык сиз ошол призванияга татыктуу болдуңуз? Бул призванияны мен айта кетейин. Бул баягы 2019-жылы Бата менен каршы ойноп атканда өзүмдүн
поле жактан алып воротага чейин дриблинг менен барып пас бергенден кийин кыргызский Месси деп ушу белорустар койгон негизи. Белоруссиянын болельщиктери ошо мен өзүм командамдын болельщиктери койгон. Ошондон кийин бул видео тарап кетти. Бул видео тарап кетип бул биздин Кыргызстанга жетти. Кыргызстан табликтери Дагы бир видео тарап кетпеди беле? Аршавин. Вот этот киргизский эме жок, киргизский вот этот маленький быстро бегающий деле бир нерсе ошондой деген. Журналист айтты эле ошол бул киргиз болчу деп. Ошол да аябай жакшы тарап кеткен. Аршавин да сиз жөнүндө жакшы айткан. Ал жакта ал ошо Анталияда мен эми ошол жылы эми кошулуп аткам кайра командасында. Анда Зенит менен ойноп өзүмдү ооба жакшы көрсөтүп алдачу жерден алдап ошол өзүнө илинип калдым окшойт. Ошо илинип калып анан ошол интервьюда айткан. Өзү сурооңуз бар. Сиз бере аласыз анда? Да, негизи эле Россия ФНЛга өтүп атканда кимдер менен мындай жекече сүйлөштүңүз? Ал жакта Валерий Кичин бар, Илзат Ахметов бар, ошол эле Аршавин менен чоң ойноп калгансыздар. Жок, мен ойногон эмесмин Аршавин менен. Ойногон эмессиз. Жок. Демек, азыркы ойноп аткан Илзат Ахметов, Валерий Кичиндер менен сүйлөшкөнсүзбү? Көп Илзат менен жок. Бирок ушул сборныйда азыр деле Валерадан көптөгөн кеңештерди алам. Анткени биздин бул лидер, капитан ушундай чыгып атат. Өзүнүн оюнун сурайм, кандай дейсиң, ушундай деп. Дегенде албетте анын сөздөрү мага маанилүү, угуп ошондон мен Россия жөнүндө сурагам. Ушундай команда чыгып атат деп. Бул Россия эле эмес, башка командалар да чыгып аткан ФНЛден. Бирок ушу ФНЛдын ичинен. Анан Валера өзү жакшы түшүнгөн үчүн жакшы түшүнгөн үчүн, андан эле эмес, биздин бул лидер, биздин капитан болгон үчүн көп ошол тажрыйбасы бар. Көптөгөн клубтарда ошо высшая лигада ойноду өзү, өзү ФНЛда ойноду. Ошон үчүн жакшы билет. Ошон үчүн мен Валерадан көп нерселерди сурайм. Ада кайсы ФНЛ команда? Черноморец. Ушул Черноморец чыкты, калгандары мындай интерес болуп. Не до конца, Не до конца то берели же интрига болуп эле. Андрей Аршавин тууралуу оюңуз кандай? Негизи эле мурунку СССР мамлекеттеринин ичинен эң күчтүү футболисттердин деп кимди тааныйсыз? Аршавин бул легендарный игрок, бул Россия үчүн, Арсенал үчүн. 4 голун бар эле эсизде барбы? 4 голунан тышкары Барселонага киришкен голу бар. Көптөгөн голдору бар. Мен үчүн бул легендарный оюнчу. Менин позициямда ойночу. Ошон үчүн жакшы ойдомун. Ал кишиден үлгү алса болот. Өзү эме барго, бардык эле чөйрөдө, бардык эле чөйрөлөр ошол эле UFC болобу же бокс болобу, ал жакта мындай тааныш, бири-бири менен таанышып болот го, бардык оюнчу жылдыздар бири-бири тажрыйба менен бөлүшүп, жаңы адамдар менен таанышып. Кызыктуу, сиз кайсыл футболчулар менен таанышсыз, мындай дүйнөлүк деңгээлдеги футболчулар? Балким бирөөсү менен таанышсыз, көрүшүп калгансыз, бир кандай бир учурлар болду беле? Дүйнөлүк, балким болгон. Азмун. Сиздар Азмун. Бул жана эме Кыргызстанга келип ойногондо. Жок, биринчи жолу келип ойногондо, анан биздин эмне үчүн таанышпыз? Курбан Бердыев. Бул Кайратта да мени тренировка алган, машыктырган. Азмунду дагы көтөрмөлөп, ушундай деңгээлге жеткизген бул Курбан Бердыев. Анан ошол Азмун менен таанышып, аэропортто таанышканбыз. Анткени Кафада ошол Өзбекстан, Иран, Омандар оюнунда ошол Азмун менен аэропортто сүйлөшүп, учурашып,
Ушу биз общий знакомый Курбан Бирдиев биздин тренерибиз менен ошол жөнүндө сүйлөшүп алып, анан ошондон таанышып калганбыз. Сүйлөшүп турасыздар нет. Ушул Кыргызстанга келгенде эле. М. Мындай жок. Дагы кандай футболчулар менен тааныш? М, Дейли Аршавин менен да таанышкансыз да. Жок, Аршавин менен жок. Таанышканга жетишкен Жок, жоксуз. жок, жок. Барып айтып көргөнүңүз? Вагнер Лавды айтсам болот. М. Дагы эле жок, сүйлөшпөйбүз, бирок Инстаграмда бири-бирибизге Лайк там подписаны. огонь. Көрүскө. Ким менен дагы сүйлөштүм? Мудрик менен. Мудрикке жөн эле удачи, бро деп жазгам. Челсиге өткөндө. Челси. Сиз көрмандык кылган клуб Англия премьер лигасында бул Челси экен да. Челсиде сиз өзүңүздү кимдин ордунда көрө аласыз? Мудрик, держись. Мудрик да. Мен түшүндүм. Ошон үчүн Гүлжит байке ага удачи деген экен да. Жок, Держись депчи. Жок, ал эми өтүп анан оюну жүрүшпөй атканда не расстраивайся, ушундай жазгам анан спасибо бро деген да. Мындай тааныш эмес болуп жөн эле Инстаграм жазып. Жөн эле мен ошо эметип койгом. Анан ошо жазып койгом, жазып. Кимдин ордуна дегенде азыр ал жакта Джейдон Санчо ойноп атпайбы солдо. Эми жеп саласызбы? Карыштырып калсın. Мен каякта Санчо, каякта дегендей. Эми ал жакка жетиш үчүн Неге мындай ошол жөнүндө эми каякта деп мындай бар го? Билбейм, мындай бир с щепоткой грустинки айтып койдуңузбу? жок, эми факт да. Бирок мотивация деген болуш керек да. Сиз Жок, мотивация бар, албетте бар. Эми биздин деңгээлибиз ушундай. Азыркы деңгээл мен жаман деп айтпайм. Бирок эми ал өтө эми биринчи местодагы, биринчи орундагы лига. Биринчи орундагы лига, анан кийин талыкпай эмгекти кылыш керек. Бул жеке эле клубда эмес, курама командада өзүң көрсөтүшүң керек. Мындай ишеничтер деги деле калдыбы? Бир жака чыгам, бир күн. Ишенич дагы эле бар, албетте. Ишенич бар, ошон үчүн талыкпай эмгек кылып, жаман жолго барбай, жаман жерде жүрбөй, ошондой өзүңдү караш керек. Ошон үчүн андай мечта дагы эле бар. Буюрса, Кудайым буюрса, аракет кылабыз. Азыр башында эми торпеда менен жеңиштерге жетип алалы, анан кийин көрөбүз кандай эмне болот. Мына сиз уже 24 жаштасыз да. Футболчу үчүн мындай уже жаш футболчу дегенден уже алыстап барып атасыз да. Барган сайын, жыл сайын алыстайсыз да. Канча жашыңыз? Алыстадым десем деле болот. Алыстадыңыз десе болот. Канча жашыңызга чейин бир ошо Европага жакын бир клубка өтпөсөңүз, сиз ошо максатыңыздан үзүлдүңүз деп эсептеп баштайсыз. Канча жашыңызга чейин өзүңүзгө мындай убакыт бересиз? 30 жашка чейин сөздөр бир жака өтүш керек деп. 29 дейинчи, 30 кичине грубо болуп калат окшойт. 29 жашка чейин. Анан буюрса 29га чейин эми өзүм азыр көрсөтүп алайын. Өзүмдүн күчүмдү сынап көрөйүн Россияда. Анан Кудайым буюрса өзүм ишеничимди актап, биздин көрөрмандардын, үй бүлөмдүн баарын ишеничин актап туруп, албетте чоң клубтарга өткөнгө аракет кылам. Футболчунун кылымы кыска демекчи, сиз өзүңүздү футболдон тышкары көрө аласызбы? Ким деп көрө аласыз? Кайсы кесипти тандай аласыз футболдон кийин? Азыр ал жөнүндө ойлоно элекмин. Жашта. Эмеби менен улуу, бирок футболчу үчүн жашта. Мен ал жөнүндө ойлогон жокмун, ойлой элекмин, анан балким травма алып калганда ойлонуп калат го көбүнчөлөр. Бир жаракат алып калса. Футболчулар көбүнчө футбол менен кошо дагы бир мындай жогорку окуу жайларын бүтүшөт экен, юридический, ошол эле Даниэл Карвальо врач болгон мисалы үчүн. Ошол тууралуу кандай ойдосуз? Ой жүгүртөсүзбү? Окууну бүттүңүз беле? окууну Кимге бүттүңүз? кандай бүткөм? Чалапала бүткөм. Кимге? Эме университетпи? Жок. Мен азыр физкультурада окуп атам. Азыр окуп атасызбы? Мурдагы жылдан. Мурдагы жыл тапшыргам. Дагы бир жака тапшырам деген оюңуз барбы мындай? Тапшырып коюш керек.
Жок, эми жок, кандай оюн жок. Футболго күйөсүз мындай айтканда. Болду. Футбол менен эми футбол тандайын, ош футболду тандагандан кийин эми ушу футбол менен кетейин деген максат. Тренерлик болушу мүмкүн, менеджер болушу мүмкүн. Көрөбүз эми Кудай буйрса кандай Биз болсо Гүлжит Бекен карьеранын картайып эле 24 жашында эле футбол бүтүнсө эмне кыласың деп эле ушунчалык футбол биздин Кыргызстанда ишенич жок бекен. Жок, бул ата-энелерге көбүрөөк направлен. Аларга мындай ойлондурбаш үчүн дейсизби? А вот мага кызыктуу. Эгер өзүңүз тандооңуз болсо, өзүңүз мындай бар го, ар кайсыдан бир стратегиясын коет го. Азыр ушу торпедодон кийин каяка барганга аракет кылмаксыз, ушу агентиңиз менен да сөйлөшөсүз да, балким ушу торпедодон кийин бул жака сунуштап коебуз деп. Бул эми агент менен ушу үй бүлөм менен сүйлөшөм. Ошол жактан Азыр кандай планы болуп атат? Ушу торпедодон кийин ойноп бүтсөз да кайсыл жакка сунуштап азыр мен эми торпедо менен чоң жеңиштерге, анан Россиянын высшая лигасына чыгыш бул менин азыркы биринчи максатым. Мен азыр ошол эле оюмда. Агер футболду көз карашыңыз менен карасаңыз, кайсыл клуб ошол азыр Европада ойноп аткан, ошо өзүңүзгө, жан дүйнөңүзгө жакын, анан өзүңүздүн стилиңизге аябай жарашмак? Тактикасы, тренери, ошо командасы. Мен ал жөнүндө ойлоно элекмин. Мен жакшы көргөн командаларым бул Барселона менен Челси. Эми көп андай командалар. Негизи андай командалар көп. Бул торпедодон, анан биздин курама командадан жакшы оюн көрсөткөндөн кийин ошо командалар чыгат. Ошо командалар чыккандан кийин биз отуруп ойлонуп, бул кайсы команда мага туура болот, кайсы командага барууну туура көрөбүз деп ушундай сүйлөшүүлөр болот мисалы үчүн. Анан биз ошону тандап, ошол командадан барганга биз ошондой тандоо кылабыз. Ошол жака барабыз. Анан мен өзүм туруп эле бир команданы таап туруп эле командага барам. Мен алгыла десем болбой. Бир кандай окуялар да бар го, ошол эле Варди бар болуптур, Лестерде канчанчы лигасында ойноп атып, анан кирип андай учурлар көп, мисалы үчүн Канте деле. Ооба, Канте деле. Балким сиз да ойлонуп көргөн эмессизби, ушу бар болуптур ПСЖнын тренировкасына барып, мындай бир нерсе алып кирип? Жок, андай болбойт да. Андай болбойт. Эми дагы бир аябай кызыктуу тема, бул ошол акча жөнүндө сүйлөшөлү. Кызыктуу биз үчүн. Сиз Трансфермарк порталында Кыргызстандын эң кымбат футболчусу болуп саналат экенсиз. Бардыгынан 800 миң. Эң жакыны 500 миң ким турган эле, унутуп калдым, бирок 500 миң турат эң жакыны. 300 миңге кымбат экенсиз. Кожо турат азыр 700 миң доллар. Кожо 700 трансфер 700 деп турган жок. 700. Аз болуп турду. Мен жана эле карагам да. Да? Спорт этелби? Карап көрөлү. Кожо 700 миң доллар. Так, азыр карап көрөбүз. Жакында эле болду. Трансфермаркты ачкандан кийин баарын эле атап чыксак туура болот го, эми кызыктуу го, эми баарын эле балким билбейт. Токотаев байкебиз 300 миң турат экен. Марсель Исламкулов да командасы жок экен, командалар алгыла 250 миң турат экен. Азыр мындай өзүмдү агент сезип кеттим. Султан Чомоев 150 миң, Тамерлан Козубаев 500 миң, Валерий Кичин байкебиз 350 миң, убагында 1 миллион турчу эле Валерий Кичин байкебиз. 1,5 болчу. 1,5 болчу. Бул ошол Менимче 1,5 ооба. Жакшы кет болчу. Аслан Бекбердинов 150 миң, Аскарбек Салиев 100 миң, Уланбек Сулаймановдун баасы жок экен 22-де. Канча баа бермексиз? Уланбек азыр чет өлкөгө кетти. Уланбек 200-250 берсе болот. Бул жер баасы жок экен, 800-250 бересиз. 200-250. Мишинка байкебиз 200 миң экен, Дациев байкебиз 150, Браузман 450 миң, Кайра Жыгылбек. Мишинка канча? Мишинка 200 миң турат. Көбүрөөк Мишинка. Канчага баалайсыз? Мишинка 400-500 берсе болот Мишинка. 500ге чейин. Бирок Мишинканы байкебиз 27-ге чыгып калыптыр да жакында мындай. Картайтып салдыңарбы? Картайып барат. Бул пик да. Билбейм. Браузман байкебиз жакшы турат экен, 21 жашта экен, 450. Бирок байке болуп калган, тең турбай, ошоке. Базар жок, брат экен. Салам алейкум. Кайра Жыгылбек бул байкебиздин командасы жокпу?
Бес клуба деп. Азырынча жок окшойт, ооба. 5 команда экен, 350 000 турат. Тоже бесплатно футболист чогултуп алсаң болот. Элдияр Зарыпбеков 450 000 дейт. Вот Элдияр Зарыпбеков ФНЛ'да ойнойт. Чайкада. ФНЛ'да ойнойт. Сиз менен мындай байланышып турат экен. Байланышта. Так, Кадыржанов, Адил Кадыржанов 125 000. Амангелдиев 26 жашта 125 000. Сарыкбаев 100 000. Алимардон Шукуров 450 000 турат экен. Алимардонго 700 бериш керек. 700 бериш керек. Миллион деле бериш керек. 25 жаш экен байке. Эрбол Атабаев 275 000. Эрболда ойногон ФНЛда мисалы үчүн. Махачкалада. Бирок Эрбол Атабаевдин баасы бийигирээк болот деп ойлогом. Неге 275 000? Баарын эле айтып келип атпайсыңбы? Буга бий көбүрөөк бериш керек деп. Жок, Эрболго ооба албетте бериш керек. Себеби дегенде Эрбол бул ушу Испанияга барып, Эрболдун бул эме школасы аябай жакшы, школасы. Ал жактан бул өзү өсүп келди, ошол жактан машыгып келди. Эрболго көтөрүш керек негизи. Эрболго 500-600 бериш керек. Абдурахманов экөөбүзгө 200 000, 28 жашта. Абдурахмановго да көбөйтүш керек. Кенжебаев, Эрмек Кенжебаев 50 000. Бирок азыр Эрмек да Белоруссияда ойноп. Азыр Белоруссияда. Ошо Эрмек менен чогуу баштаганбыз ошо Дордой барганда Эрмек бар болчу. Эрмек дагы 2 бала дос балабыз болчу, алар молодежкада ойноп жүрөт. 2003-төр негизи аябай жакшы чыкты. 2003-төр жакшы чыгыптыр. Ошо мен көрүп калдым, баягыда көрсөм ойноп жүрөт. Эрмек брат. Салам алейкум, кстати. Ахмедов 250 000, 5 команды, 33 года. Ну, если 33 года 250 000 жакшы. Кимимерк 250 000. Нурсултан Токтоналиев 75 000. Вот сиз Гүлжигит Алыкулу 24 жашта 800 000 деп турасыз. Жойл Кожа баасы көтөрүлүптү чын эле. Сиз туура айтыпсыз. 26 жашта 700 000, сизден 100 000ге арзан. Бекнас Алмазбеков 400 000. Бекнас Алмазбеков жаңы команда өткөн эсим боюнча. Максат Алугулов 200 000. Анан Каймер арзандап калыптыр 100 000. Балар ошондой. Сиз да бир убакта канча 95 турдуңуз, 950 000 турдуңуз беле? Миллион тургансыз. Эмнеге арзандап, ушу трансфер бар, эмнени карап баасын коет, арзандап кетип, же жаш коюп? Ойноп атабы, заменадабы. Ойноп гол киргизип атабы, ушуну карайт. Анан ошол жактан трансфер маркет алат дагы чыгарат. Баа берет. Каждый футболистке. Эмнени тандамаксыз? Заменада отуруп Барселона менен Лига чемпионовпу же Зенит менен основада ойноп чемпион России? Понятно. Барселонада. Блин, болбой калды. Сложный вопрос. Лига чемпионов дейсизби? Запаста отуруп Барселона менен Лига чемпионов. Мен Барселонадан чыганбы замена? Кирге алсаң ойноп кеткенге. Албетте Барселона. Итак деле Барселонада аябай көп оюнчулар бар, ошентип бар тандагандар. Заменада отуруп. Албетте Барселонада заменадан чыгышта андай Лига чемпионовда. Барселона. Сборный боюнча суроолор. Сиз деле ал ошо комментарийди окуп калганыңыз болушуңуз керек. Сизге деле балким бирөө айткандыр. Көбүнчөлөр ойлойт да, неге Гүлжигит Алыкулов командада ойногондо өзүнчө эле мындай алдап кооз голдор салып, сборныйга келгенде эле бир башкача ойноп албай калат. Не болуп кеткен? Он специально не хочет за нас играть деп эле ошондой комментарий угуп калган болушуңуз керек. Ошентип айтып калган, мен угуп калган. Эмне себептен башкача ойнойсуз Кыргызстан сборныйында? Жок, бул Кыргызстан менен курама команда менен оюн, анан клубтагы оюн мен үчүн кичине бөлөбүрөөк. Себеби дегенде ошол клубта негизи көп жүрөсүң курама командага караганда. Анан курама командага келип ошо бир жумада даярдап көрүп анан оюнга чыгасың. Албетте өзүмдү аябай жакшы көрсөткүм келет. Кээде ушундай оюндар болуп калат, кээде жакшы оюн көрсөтүп калам. Айтып атпаймынбы, ошо мен жана айта кеткендей эле ар бир тренердин өзүнүн тактикасы болот. Ал тактикасына биз баш ийип, биз ошону аткарышыбыз керек. Мисалы үчүн
Максим Палычтын өзүнүн тактикасы бар. Ошол мен аны мен өзүм да угуп атам. Эмне себептен дегенди мен өзүм билбейм кандай. Бирок мен аракет бул биздин курама үчүн жанын бергенге, бүт күчүмдү жумшаганга албетте мен ошого барам. Бул эми өзүм дагы аны угуп, аны көрүп кийинки оюндарга жакшы өзүмдү оюндарымды көрсөткөнгө аракет кылам. Эми бул бул мисалы үчүн 4 защитник, 5 защитник деген схемалар бар. Ошол жакта мисалы үчүн мен өзүм клубумда 4 защитник болуп, сол жакта көп акцентти көп сол жакта кылып ошондой кылам. А сборныйга келгенде ортодо ошондой тактикада ортодо ойноп кичине баягындай эме деген сөз бар. Ыңгайсызыраак Жок, ыңгайсыз эмес. Мага ыңгайсыз эмес. Мен бул курама команда утуш үчүн оң защита койсун, оң нападающий койсун ойноп берем. Ыңгайсыздыктан айткандан деле алысмын, бирок сол жака койсо, оң жака мисалы үчүн крайга койсо, көбүрөөк ошол клубтага келген эмемде формам менен келсем деп туура айтсам болот. Бирок кийинки оюндарга эми бул буюрса жакшы өзүмдү баягындай дриблингтеримди көрсөтүп. Эмеде болуп аткан жоксузбу? Мбаппеде Реалга келип алып азыр эме болуп атат го байкуш. Жок, анда эмес да, мен эми курама командада ойноп жүрөбүз. Мындай учурлар болуп калат негизи. Кээде жакшы, кээде жаман болуп. Сиз айтып атпайсызбы, ар кайсы келген тренерди курама команда ар кайсынын өзүнүн тактикасы бар. Жок, ар бир тренердин. Ошо ар бир тренердин, ошо келген тренердин ар ким өзүнүн тактикасы бар. Сиз дагы курама командада канчадан бери ойноп атасыз да. Тренер да алмашкан. Кайсыл учурда сиз өзүңүздү эң мындай өзү жакшы жагдайда сезгенсиз? Өзүңүзгө ыңгайлуу болгон тактикалар. Бул эми аны мен чечпейм, кандай тактиканы. Мен үчүн бул өзүбүздүн футболисттер бири-бирибизди түшүнүп жакшы жетишкендиктерге жетүү. Бул мен үчүн бир топ маңыздуу. Ошон үчүн айта турчу нерсе эми ар бир тренердин ошол надо постраиваться. Тренер ошону кылыш керек. Ооба. Мен бир жолу Валерий Кичим байкебиз менен жазып калганбыз да, анан уламсын эле убакыт таппай калабыз да чакыргангачы. Анан бир жолу чалып калсам, азыр билбейм, бизди каяка алып барып атат, ал жактан чыгарбайт деп туруп, биз ал жактан чыгарбайт деп, ушундай бир методдор бар экен да. Айтып берди. Биз азыр бир жака алып барып атат, мен билбейм каяка алып барып атат, бирок ал жактан чыгарбайт экен бизди деп. Каяка алып барып атыптыр? Курама командабыз менен деп. Сиз ошо сурайын деп аткам, каяка алып барып аткан ошондо. Мындай башкача болду да, каяка алып барып атат, бизди билбейм. Как будто көзүн жаап туруп эле. Ошо мен да ошондой сезе алдым. Это мне показалось, түшүнүктүү, бирок чындыгында ошондой бир методдор болобу, балким келип атканда телефондоруңуздардын баарын алып коюп. Жок, андай жок. Барып туруп. Жок, сизге жазып аткандай, значит, алган жок. Же балким мындай бир кызыксыз башкача бир методдор бар. Жок, эми базадан же отелден чыкпагыла деген. Андай метод бар. Мисалы үчүн баягы базадан чыкпаш керек. Сбор учурунда тренер өзү айтат, жок, негизи эле чыкпаш керек. Тренер айтат, ошол күнү биз чыгып, ушундай обедке чейин же обедтен кийин келип калга деген ушундай бир убакыт берет, ошого биз келип калышыбыз керек. Келбей калсаңыз? Келбей калсак, жок, эми келиш керек да. Жок, келбей калган учурлар бар да, штраф балким. Штраф бар. Штрафтар кандай суммаларда бизде? Жок, эми курама командада баарыбыз кечикпегенге аракет кылабыз. Штрафтан алысыраак жүргөнгө аракет кылабыз. Ошон үчүн курама команда боюнча көбүнчө бул сөзсүз түрдө бул өзүңүн мамлекетиңдин мындай дүйнөлүк аренада коргоо да өзүңүн мамлекетиңдичи. Мага кызыктуу, көбүнчөлөр акча жагында карайт экен. Кээ-биркилер акча үчүн баш тартат. Ошол эле Илзат Ахмедов мындай статус үчүн көбүрөөк акча төлөнгөн үчүн барып Орусияда калып калды да, көбүнчө сулуктар боюнча ушундай айтылат го. Сиз ошо кызыктуу, биздин курама командабызда кандай зарплаталар бар? Кандай шарттар бар? Зарплата жок. Курама командада зарплата жок. Жок. Төлөбөйт такыр. Төлөбөйт дегенде премиальныйлар бар. Голдорго же? Жок, голдорго эмес.
жеңиш болгондо Камчыбек Кыдырышевич өзү кирип айтышы мүмкүн жеңиш болгондо. Сен премия деппи? Мисалы үчүн башка Азияга чыкканда мисалы үчүн өзүңүздөр көрдүңүздөрбү, автобус подарок этти. Эме Малайзия менен 1-1 ойногондо. Кандай экен? Автобус биздин курама командабыз үчүн жакшы, аябай ошондой премиальный болобуз. А так бирок такыр зарплата жок эч кимде. Бул дүйнөлүк Жок, практикабы? Бизде жок зарплата сборунда. Бул Бул эми бул биз өзүбүз элибиз жерибиз үчүн ойноп бераткан кайдагы зарплата. Туурабы? Менимче могул сөздөр уткандан кийин элдердин да бир аз ою башкача көз карашта болот го дейм. Кыргызстан курама командасы көпчүлүк учурда мындай жумшак курама командадай сезилет, мындай агрессивдүү эмес. Эмне жетишпей атат? Сиздин оюңузча эмне мындай жетишпей атат? Кайсы жактан кошуш керек? Таркович менен уруш кетпейин азыр айтып. Монда жетишпейт, тиги жетишпейт деп атсамчы, туура эмес болуп калат го ушундай айтсам. Бирок балким сунуш айтып кетмеңиз. Мени сол жакка койсоңуздар жакшы болот эле. Жок, андан эле сол жак. Жок, сол эми тренер каяка десе ошол жака ойнойбуз. Негизичи каяка десе ошол жака ойнойбуз. Эмне десе ошону кылабыз. Ошон үчүн жумшак деген себеби, мисалы үчүн көпчүлүк учурда биз гол урабыз да, гол киргизебиз да, анан в ответ көбүрөөк гол өткөрө беребиз да. Ошондой жактар бар, мисалы үчүн Малайзия менен болгондо, по-моему, да, ошондой болду. Эмне ошол счетту кармап турганым, эмне жетишпейт? Ментально жетишпей атабызбы? Стабильность. Бизге стабильность керек. Бир калыпта ойношубуз керек. Баарыбыз бир оюнду жакшы ойноп, экинчи оюн жаман ойноп койбошубуз керек. Бир калыпта оюнду жүргүзүп, оюнду контроль кылып, ушундай. Менин сунушум ошондой. А могул команданы жашартуу боюнчачы, курама команданы жашартуу боюнча ошол планга кандай көз караштасыз? Биринчиден бул курама командага түшүш, ушу курама командада ойнош, бул көп жаш балдардын, жаш өсүп келаткан балдардын, азыркы ойноп жүргөн балдардын бул максаты, мечтасы, мисалы үчүн да. Анан албетте биздин бул жашартуу, менин оюмча, бул опыт алуу, кийинки ушул келаткан Азия оюндарына, келечектеги Азия оюндарга мындай батыраак ошол опыт топтоп ошол Азияда оюндарда жакшы оюн көрсөткөнгө балдар ошолго даяр болуш үчүн ушу жашартуу болду. Ошондуктан бирок эми бул Мирлан байке, Азамат байке бул легендарлуу биздин оюнчуларыбыз. Аны биз унутпашыбыз керек. Ошол эле Мирлан байкенин голдору, рекорд дагы эле турат. Ошон үчүн бул байкелерибизди көрүп биз дагы өстүк. Бул байкелерибизге топ берип оюн учурларында. Ошон үчүн аны дагы унутпашыбыз керек. Аларды биз колдой жүрүшүбүз керек. Кыргызстандын футболу үчүн көптөгөн жеңиштерди алып келди, туурабы? Эмоция тартуулады, жеңиштерди алып келди. Ошон үчүн мен ойлойм, бул футболисттерди биздин көрөрмандар колдошубуз керек. Курама команданы мен эмнен байкадым? Мурун такыр эле оюндарга барып жүрчү эмеспиз, үйдөн эле көрүп алчу, бирок азыр мындай традиция болуп калды биздин үй-бүлөбүз үчүн. Атам экөөбүз дайыма курама команданын оюндарына барганга аракет кылабыз. Атам Малайзияда да оюндарыңыздарга барган. Кадимкидей курама команда үчүн. Ошол оюнда киргизген. Ошо оюндардын баарын көрүп мындай көрөрмандык кылабыз да биз үй-бүлөбүз менен. Анан сиз байкап атасызбы ошол колдоону, азыр стадионго стадиондогу баардык толук болуп жатканын, азыр жаңы стадион курулуп, ал жакта толуп өткөнгө толук ишеничим бар. Ошол колдоону сезип жатасызбы? Албетте, бул биздин көрөрмандарга, биздин болельщиктерге чоң ыраазычылык айтам. Ушундай биздин оюндарга келип колдоо көрсөтүшсө, биз андан бетер күч кубат алып ойнойбуз. Ошон үчүн ошо стадионду реконструкция кылды. Жаңы стадион курулуп атат. Ошо элибиз бизди колдоп, коштоп турса, албетте биз жеңиш майрагын тартуулага аракет кылабыз. Буюрса күндөр да келет. Ошон үчүн биздин көрөрмандарга
чоң рахмат. Эми биз курама команда боюнча темаларды бүттүк окшойт деп ойлойм. Бирок сиздин жеке жашооңуз боюнча да аябай кызыктуу темалар бар. Биринчи макул көз караштарыңыздан биринчи качан үйлөнөсүз? Негизи үйлөнөйүн ойлоруңуз барбы? 24-кө чыктыңыз го. Үйлөнөйүн деген Кудай буйрса ойлор бар. Эмне окшошпойт? Окшошпой атат дегенде жанында бирөө болуш керек го. Жанында бирөө туруш керек го. Кыз табай жатасыз. Өзүм эле үйлөн. Анан эми кыз таппай атасың дейсиң ал жакта. Жок, мындай эмнеге буну сурап атам? Сунуш катары эгер үйлөнүүгө кыз издеп жатсаңыз, биздин көрүүчүлөр көп комментарийге балким мындай анкета жазып кетет. Жана бар го ыймандуу кыздар менен таанышам дегендей элечи. Жок, андан деле эмес. Эми Кудайдын буйругу болот. Кимди жолуктурсам, Кудай буйрса ал кыз түшүнүгү болуп, менин ошол спорттук жаатымды түшүнүп, колдоо көрсөтсө, албетте мен үчүн бул чоң бир счастье. Бактылуулук. Бакыт. Күрөшчүлөрдү же мындай бокс чеберлерин көп учурда үйлөнбөй тур деп машыктыруучулар мындай үндөйт да. Сиздерде мындай үйлөнгөндөн кийин футбол жаатында мындай спат болобу же подъем болобу, ушундай бир мындай пикирлер барбы? Смотря кимди алдың деп. Үйдөн мазгит жесе жаман болот деп. Мен аны билбейм. Азырынча Үйлөнүп көрөлүм. Үйлөнгөндөн кийин келиңиз айтып бересиз, ошону келип айтып берейин кандай эмне экенинчи. Өзү издегенде кандай сапаттар менен издеп, кандай сапаттарды? Эми издегенде мен үй бүлөмдү, өзүмдүн апамды сыйлап турса, Сиз менен жашайт да айтмакчы. ооба. 70% кыздар качып кетти окшойт. Бирок анан ушу чет өлкөдө жүргөнгө даяр болуш керек. Ата энемди, ушу үй бүлөмдү сыйлап, анан мен айта кеткендей спорттук футбол жаатын түшүнүп, колдоо көрсөтүп, Кандай тамактар жасаганын билиш керек. ошол жака обязательно тамак жасаган билиш керек. Тамак жасап туруш керек. Мен даярдап, узатып. Мен бирок бат эле келем. 2 сааттар келип калам тренировка өткөндөн кийин. Сизге эме керек экен да. Аялыңыз ушул фитнес питаниянын билими менен болсо андай андан эле эмес. Эми айтып койсоң өзү эле алып кетет өзү эле. Демек, азыр мындай жарыялатсак болобу? Биздин неме комментарий жазып кетсин. Эмне деп? Сунуштарын мен ушундай жаштамын. Антса болуп тура эмес. Жок, андай болуп тура эмес. Эми ошо комментарийге жазып, мен алчы десе, анкетасын жазып, мен ушул жактан. Балким сизге бир кызык болсо, бизге нормально комментарий көбүрөөк болсун, жаза бергиле. Өзүңөр жөнүндө болсо мындай жазып, ушундай эме болуп. Үй бүлө тууралуу. Сиздин үй бүлөңүздө канча деген мындай жылдыз кишилер чыкты деп айтсам жаңылышпайм. Ана мага кызыктуу, үй бүлөнүн ичинде тарбиялоо кандай болуш керек? Балдары ушундай бир жетишкендикке жетиш үчүн. Анткени баардык үй бүлөдөн башталат да. Үй бүлөдө эми бул ата энеңден зависит этет биринчи. Ата энең, анан атмосфера дегенде биздин атмосфера аябай жакшы. Кене үйдө кенен бири-бирибиз менен тамашалашып, күлүп, атмосфера аябай жакшы. Конечно, тамашалашасыңар. Анан кийин ал канда бар экен. Канда бар экен, мындай айтканда. Канда бар, ошол каныбыз аябай күчтүү болгонуна байланыштуу ушундай. Жакшы айтып койдуңуз, каныбыз аябай күчтүү болгон. Бирок ошол анан кийин мен белгилүү болуп, Манас деген агам чыгып атат. Спорт жаатынан ошол Жанарбек байкем агам, акем. Анан ошол апам өзү ырдайт. Айжан эжекем кыз бурактагандан мурун. Алмаз акем, жок, Алмаз акем тоже ырдап, алып баруучу жаатынан да жүрдү. Мен ойлойм, бул
кандан да окшойт. Генетикадан. Генетикадан. Өзү интервьюлар бергенде көбүнчө байкелериңиз менен чогуу берет экенсиз да. Анан ал жакта толтура окуялар айтып берчү, кичинекейиңиз жөнүндө, сиз жөнүндө. Бир эжем унутуп калыптырмын, Нуржамал эжем. Эжемди унутуп калыптырмын. Нуржамал эжем тоже тиги Жанарбек агам военный болсо, тиги милицияда иштейт. Мындай айтканда, үй бүлөңүздө атайын мындай госструктурадан бирөө, на всякий случай. Бир спортсмен, аны шоумен, ырчы дегиде эле баардыгын даярдаптыр да. Той болуп калса манас чыгып коебуз, манас экен. Футболго Шотой болсо сиз, Шотой болуп калса мен барып чуркап коем. Сиз жана ылдамдыгыңыз жөнүндө канча 34 км/ч чуркайсыз? Максимум ошо 34 бирдеке болгон да. Шотойлор, шотой өткөзгөн ээлери, жиритесь. Жок, көп болду шотой чуркай элек. Барыңар жатталганда шотой болсо Гүлжит Бекин чакырбайбыз. Шотой эме. Утулуп калдым мен эмеде. Жайында болду окшойт. Утулуп калдыңыз? Утулуп калдым. Кимге? Экинчи болуп калдым. Бир бала астыман чыкты дагы урган бойдон кетти. Анын артына жетип кичине калганда финиш болуп. Экөөбүз кулап кеттик. Экөөбүз тең куладык. Мен ашып бараткан жерден астыман кулап кетти. Мен анын эме төбөлөбөй десе өзүм дагы оңтуралып кеттим. Тоголонуман туруп тиги көрсө тиги бир. Сиз айтыптыр да, жестко мындай чыга калып. Мен түшүнбөй калдым каяктан чыга калганын. Ал жакта ошо өзүбүздүн досубуздун шотой берип аткан баласына. Ошол жакта утулуп калдым акыркысын. Аны мага алыш керек. Жакшылап даярдандыңыз, кийинки шотойлорго. Эми шотойлорду түшүндүк. Дагы бир кызыктуу тема бар. Өзү ар кайсы адамдын жашоосунда бир көз караштар бар да, жашоого болгон көз караштар. Кээ биркилер дин жагынан карайт, кээ биркилер болсо бир мындай эмелер бар го, философиялык ар кандай уюмдар бар го. Стоицизм, анын дөөгө деле көп да. Эмне ал, эмне деген сөз? Мен түшүнбөй калдым. Стоицизм дегендер эми ал адамдар баарына туруктук берип, өзүнчө эле билбейт ким бир коомдор да, эми ар кимдики өзүнчө айтып атам. Кээ биркилерге дин сиздин жашооңузда кандай? Албетте динге көп эмеге динге жакка жакын болгонго аракет кылам. Кайсыл дин? Эми сурап коюш керек да, эми деле салиларды. Кудайга шүгүр, альхамдулилля, ислам дини. Өзүм улаагым 5 маал намаз окуйт. Ошо 5 маалга азыр өзүм аябай жакшы аракет кылып атам. Буюрса эми 5 маал тургузам. Ошол да бир цель меничи. Бир максатым ошол. Ушу бир жакынкы арада ушу 5 маал тургузуп, Кудай буюрса окуп калам. Анан мен өзү негизи ушул легендарлуу адамдардын интервьюсун жакшы көргөндө. Хабиб, ошол эле Мухаммед Али. Хабиб бир интервьюсунда биринчи Конор Макгрегорду уткандан кийин ушул айткан. Бул жашоодо неважно, я боец или уборщик, важно, с чем я уйду деп. Всевышний не спросит, какой я боец, кого я выиграл ли я Конора или нет. Совсем другие вещи. Что я сказал, что я сделал, ошонун баарын сурайт. Мен ошондой интервьюларды көрөм. Ошондон алып, жашоого болгон көз каранды ошондон да. Ушул дин канчалык спорттук карьераңызда жардам берет? Жакшы жардам берет, анткени бул дин менен оюнун астында, оюн учурунда мисалы үчүн келме келтирип жүрөсүң. Оюн астында Фатиха сүрөсүн окуп, албетте бул жардам берет. Оюн баштаардын алдындабы? Оюн башында, анан кийин оюндан кийин өзүңдүн ыраазычылыгыңды айтып. Ушул биздин динибиз менен мындай бир байланыштуу бир кызыктуу окуялар болду беле? Ушул оюн менен байланыштуу, спорт менен, бир матч менен. Болгон. Мен биринчи жолу ушул Азияда Австралия менен ойноп, мен ушул келмени ошо эмеден баштагам, оюн башталганда башталып, ошо аягына чейин келме келтирип ойноп атам да. Келме келтирип ойноп атам. Топ менде болуп калса, ошо келме токтоп калчу. Анан топ жок
кезде келме келтирип анан кийин пенальти болуп калды. Пенальти болуп 1-0 болуп утуп кеттик ошондо Австралияны. Ошондо сенсация болгон да бир кандайдыр бир. Ошондо бир биздин элибиздин күчүн сезгенсиз. Ооба. Албетте көп жерден сезем негизи. Ошондуктан Ошондой переходдордон мисалы үчүн жанагы лучший игрок, лучший полузащитник чемпионате Беларуси, лучший игрок футбольного клуба Неман. Албетте бул баары жөн келбейт. Дин менен жүрсөң баары ушу жетишкендиктер келет. Мен бул жерден биздин катталуучуларыбызга дуа айтып коелу деп сунуштама бермекмин. Дуа айтып, биздин Гүлжигит байкебизди дагы бешмал намазга аракет кылып атпайбы? Дуалар чындап эле кабыл алынат экен. Дуа кылсак, балким турганга бир себепкер болуп калышы мүмкүнбүз. Ошондуктан дуа кылганды унутпаңыздар. Ооба, албетте эми дуа кылып атканда ушул биздин ооруп жаткан биздин туугандарыбызга, ошол эле болуп жаткан Палестинадагы биздин туугандарыбызга дуа кылганды унутпашсын. Биз кыргыздар улакты жакшы ойнойт экенбиз, футбол ойной албайт экенбиз, ошол футболдон жеңиле берет экенбиз. Эң эле колубуздан келген нерсе бул улак экен. Ошо улакты эле жакшы Жогадын сөзүн айтып атасызго? улакты эле жакшы өздөштүрүп алып, ошондон эле ута беришибиз керек деген фраза кимге, ошол сөз кимге таанык? Бул чубак ажыбызды албетте биз сүйүп жакшы көрүп көрчүбүз. Ушу тирүүдөй эле көрөбүз. Жай жанаттуу болсун, бейишин берсин. Эми бул чубак ажы албетте биздин улакчыларыбыз утуп ар дайым биринчи, дүйнөлүктө биринчиде болсо, футболубуз ушул жеңилүүлөрдү көрүп калса керек. Ошондуктан ошондой айтса керек. Бирок албетте биз дагы деле чубак ажыны унутпай көрөбүз. Айта кетчү нерсе, сүйөбүз, көрөбүз. Аткан жери жайлуу болсун. Бейишин берсин. Кыска суроо жоопторго убакыт келди. Сизге дагы кыска суроо жоопторду баарын эле берели, бирок сизге өзгөчө берейин дегенбиз башында. Болбой калды. Ойлонуп көрдүк да. Месси же Роналду деле берет кой. Бул өзгөчө эмес экен бирок. Ошо өзгөчө эмес болуп калды. Биздин өзгөчө суроолорубуз баарына берилет, ошолор берип чыгалайын деп чечтик. Биринчи суроодон баштайлы. Даярсыз да? Акыркы жолу качан жаңы нерсени сынап көрдүңүз? Ал эмне болду эле? Жаңы нерсени? Бутсы. Сатып алып сынап көрдүм. Сынап ойноп көрдүм. Кандай экен ал? Жакшы. Кайсы бутс алдың? Меркуриал. Экинчи суроо. Акыркы жолу жүрөгүңүздөн каткырып качан күлдүңүз? Эмне болду эле? Бул ошол үйдө отуруп, ушул апам экөөбүз отуруп ушул эстедик. Ушу Манас байкем мен ушул Казакстанда жүргөндө карточкам бар болчу. Эки карточкам бирөөсүн таштап кеткем үйгө. Бир на чёрный день баягындай керектүү нерсе болсо. Андан кийин ошол Манас байкем ошо карточканы апамдан алып, мен телефонума келет да акча чыгарса, анан 15.000 трың деп келип калды да. Анан мен түшүнбөй калдым. Апама чалдым. Апа, бул биякта эмне болуп атат? Акча чыгарып атасызбы? Эмне болду? Эмне тынччылык десем, жок, карточкам менде эмес деп. Кимде десем, Манас акеңде дейт. Манас акеме чалдым. Манас акеме чалып туруп. Манас аке, буякта 15.000 анан 45.000 чыгып калыптыр го. Эмне болуп атат десем, алло деп түшүнүп койгондо каткырганбыз. Мен деп калп эле ушинтипчи. Ошо каткыргам. Жыйынтыгында эмне болуптур ошол? Жыйынтыгында кайра ошол связь оңдолбой койду. Бери элек. Кыкпайсың, эстекен. Анда мен эчтеке деле кыладым. Мактоомуруңузду комментарийде калтырып кетелиби? Кийинки суроо. Акыркы жолу эмнеге уялып калдыңыз эле? Ошол Алимардон экөөбүз Москвадан Минскке учкан кезде биз китайский делегация менен отуруп калдырбыз. Ошол жакта Китайдын окуучулары бар болчу экен, Минскке барып окуган. Анан кийин ошо жанында эки китаянка отуруп, мага кытайча сүйлөгөн. Мен сулуу эле? Жок, эми анан
кичине менден улуураак болчу да. Анан Любисе возраст покорно. анан кийин нет, я не понимаю дедим. Анан чыгып баратып ошо стюардесса эмеде коштошот да мынтипчи. Кытайча коштошот. Мен да өтүп баратсам, мага да мынтип коет баягы. Мен да өтүп кеттим анан ошондо кичине уялып калгам. Кызыктуу окуя экен. Кызыктай анткени мындай кытайстар көп чыгып атып анан мен да ортосуна алып калып анан тиги стюардесса минткенде мен да Бул да бир кытайец экен деди да стюардесса. Азамат Мусагалиевдин историясында экен, Эми айтпайт береңиз. Мен футболчумун да деп. Айтайын, ошо эки ой болуп кетти ошол жерде. Нельзя так деп. Мен менен ошондо аябай тиги Алимардон каткырып күлүп. Жакшы ошондон кийин кличка болуп калган жок кытайец деп. Кийинки суроом. Сиз үчүн эң оор чечим кайсыл болду? Оор чечим ушу менин машинамды сатып ийген болчу. Мен жакшы көргөн машинам бар болчу, Lexus 250 AS. Ошону сатуу оор болду. Эмне үчүн саттыңыз эле? Анткени ошол машина деле керек эмес болчу да. Жөн эле тургандан көрө. Бирок Бишкекке келгенде айдап жүргөн аябай жакчы. Машина да аябай мага өзүмө жакчы. Азыр машина бар, нормально. Же Дашфорс күчөйт. Жак. Кезектеги суроом, кайсыл катаны эч качан кайталабайсыз? Футбол жаатында бул оюнга жакшы маанайда чыгыш керек, жакшы даярданып чыгыш керек. Ошол даярданбай чыккан күндөр көп болгон, ошол катаны кайталабаш керек. Профессионал болуш керек. Ошол кайсыл оюндарда даярданбай калгансыз? Жок, ал оюндарда эми айтпайм. Макул. Кезектеги суроо. Жок, ал курама командада эмес. Эми ал сөзсүз түрдө курама ал жакта кымчы кыдырышайчы. Жок, анда эмес, ал өзүң үчүн. Эми биз тамашалап атабыз. Өмүрүңүздөгү эң чоң байлык деп эмнени эсептейсиз? Биринчиден ушул мусулман болуп, ислам дини менен төрөлгөн бул эң чоң байлык. Экинчиден үй бүлөм ушундай творческий таанымал. Ошол кыргыз болуп төрөлдүм. Ошол мен үчүн байлык. Өзүңүз жөнүндө сөз кылып жатканда кайсыл сөздү эч качан колдонбойсуз? Гуля деген жакпачы мурун. Гуля деген? Айтып калчу эле ошондо. Гүлжигит болгондо Гуля деп койчу кичинекей кезимде. Жаш балдардан. Жаш балдардан жыга болуп калдым. Учуруңуздагы мүнөзүңүзгө кайсыл ат дал келмек? Жаркынбек окшойт. Апам айтат го Жаркынбек деп. Ошол эле жига деген, зажигалка дегенден бир эмеси го. Жаркынбек окшойт. Жаркынбек, жига, зажигалка, Жаркынбек. Болобу? Болот. Бир учурда канчалык көп сумманы колуңузга кармагансыз? $200,000. Каяктан? Откуда? Жөн эле кармагам $200,000. Сиздики эмес. Меники. Анан жөн эле кармагам деп атасыз. Футболдон чыккан акча. Футболдон чыккан. Эмнеге кетирдиңиз эле? Үйгө, ушу квартираларга. Демек азыр жакшы эле төлөйт экен да? Жок, мен кармагам деп атпайм, мен азыр деген жокмун да. Жок, эми кармасаңыз деле эми жакшы экен да. Же сиз ушу жана свободный агент болуп өткөн үчүн мындай сумманы сизге көрүп койчу. Жок, мурун болгон. Загадка. Өзүңүз Жок, сиздин сурооңуз канча акчага көп кармагансыз? Мен $200,000. Башка жооп бербейм да. Анда башка суроо. Ошол кармаган акчаңызды кайсыл жакка кетиргенсиз? Налоги төлөндү беле деп. Комментарий жазып кетиңиздер. Бирок Кыргызстанда кармаган эмесмин ал акча. Налогты. Эртеси күнү изучать баштап. Комментарий жазып көрүңүздөр, өзүңүздөрдүн оюңарды. Каяка кетирди болду экен? Каяка коруп болду? Эң кымбат сатып алган буюңуз? Үй. Кезекте акыркы эки суроом биздин подкастыбызга тиешелүү. Сиз накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Накта деген бул накта азыктуу мисалы. Накта сүйлөө, накта түшүнүү. Ошондой түшүнөм. Чындыкка барабар. Чындыкка барабар. Кыргызстандагы эң накта адам сиз үчүн? Биздин ажыкелерибизди айтсам болот. Чок ажы. Чок ажы. Абдышкүр. Кыргызстандын топ 3 футболчусу. Ох, блин.
азыр эми бул жылы 24-жылы Бул жыл эмес, деги деле бар. деги баары тарыхтабы? Тарыхта. Сиз үчүн. Тарым калдык го. Мен үчүн негизи мен баарын сыйлайм, легендарлуу оюнчулар. Топ 3 эмес, топ 5 кылабы? Барын батырышымбы? Макул, топ 5 кылалы. Мирлан Мурзаев. 5-чиби? Мындай лучше жок, мындай бирдей эле кылып койбу? Барын бирдей эле. Мирлан Мурзаев. Мирлан Мурзаев, легендарный оюнчу, бомбардир. Валерий Кичин, Азамат Байматов, Экели орун калды. Али Мардон, Шукуров, Руслан Сыдыков. Руслан Сыдыков. Дагы кошмокмун. Өзүңүздүчү? Жок, дагы кошпой, өзүмдү кошпойм. Неге? Мен өзүмдү ошол даражага жете элекмин. Качан жетесиз? Буюрса. Урматтуу катталуучуларыбыз, ушул жерге чейин көрсөңүздөр, анан жактырууну баспасаңыздар, адаттагыдай эле бетиңиздер жок экен. Унутпай, жактырууну басканды унутпаңыздар. Бетиңиздер жок экен. Кат эмес. Бет бакты эле уруш кетти. Бирок ушул бетиңиздер жок экен десе, көбүнчөлөр басып калат экен да, мурунку чыгарылыштарды. Анда мейли. Анда мейли деп уктуңуздар. Жактырууну басканды унутпаңыздар. Комменттерге өзүңөрдүн оюңар менен бөлүшүп кеткиле. Кандай болду? Толук ачылуу болду, бир жерде калып айттыбы, чындыкты айттыбы? Кычык бүгүнкү коногубуз накта болдубу? Накта футболчу, накта бойдок кыргыз жигит, накта инсан. Сиздин акыркы кайрылууңуз биздин катталуучуларыбызга, өзүңүздүн көрөрмандарыңызга. Биринчиден кааларым ушул жылы ден соолукта болуңуздар. Ишиңиздер жүрүшүп, спорт менен машыгып коюңуздар. Кыргыз элиме кааларым узун өмүр, бакубатчылык, бактылуу болуңуздар. Алла таалам силердин үйүңүздөргө ар дайым бактылуу алып келсин. Жамандык, кырсыктан алыс кылсын. Жакшылыктарды Аллах насип этсин. Бардык кыргыз элиме кайрылуум ушундай. Амин. Адаттагыдай накта алып баруучу накта коноктор, накта сезимдер, анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.